Амансыздарбы, ардактуу көрөрмандар, назарыңыздарда Семетей баяны көрсөтүүсү. Мен сиздерге бүгүн 28-чи чыгарылышты Айтып жана Саякбай Каралаев атабыздан жаздырылып алынган Семетей эпосунан көркөм окуп бермекчимин. Эмесе алгачкы кепти алкыш айтуудан баштап алайын туугандар. Биз мурдатан бери айтып келе жатабыз. Ушул биздин Манас баяны көрсөтүүбүздү, Семетей баяны көрсөтүүбүздү буйруса мамлекет колдоого алды туугандар. Ан үчүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Касманбетов агабызга, Маданият министрлигине, ошондой эле Манас театрына алкыш айтмакчымын. Эмесе туугандар, сөздү токтогон жерден улай берейин. Ошентип Семетей Букардан Таласка көчүп келип, Манастын тагын алганча далай каршылыктарга туштукту туугандар. Алгач эле келгенде чоң атасы Жакыпкан ас жерден уу берип өлтүрүп кое жаздады. Андан кийин Манастын бир туугандары Абыке, Көбөш, Чыйбыт, Кочкор, Адыбай, Көлбай арамдар каршылык кылып Семетейди ар жактан кол чогултуп, жаш кезинде жайратып, жаш кезинде муну өлтүрүп көзүн тазалап коелу деп муну ушундай иш кылышты туугандар. Андан кийин алас келгенсип 40 чоро сатты. Мунун баары оңунан чыкпай, тескерисинче Семетей ушулардын баарын жеңип чыкты. Жакып болсо тетиги Канкей менен Чыйырдынын колунан өлдү. Тете Адыбай, Көлбай, Чыйбыт, Кочкор, Абыке, Көбөштүн баарысы о дүйнө жүзүн көрдү туугандар. Өстөрүнүн кылган арамдыгы өзүнүн башына муш болду муну ушинтип. Аягы келип 40 чоро саткындык кылып, тетигил Семетейдин айткан сөзүнө ишенбей, ак тилден жарылып айтты эле. Баягы атаң өлсө өлсүн, атаңды көргөн өлбөсүн дегендей 40 чорону көрүп ушунчалык сүйүндү эле. 40 чоронун тетигил Көбөштө ураан чакырып, Манаска берген антынан кайтып сатып кеткенин да кошуп, айкөлдүк кылып кечирди эле. Бирок 40 чоро Семетейдин айткан ак кебине ишенген жок. Баары бир бул кечирбейт бизди. Баягында Абыке менен Көбөш Манас өлгөндө тетигил Канкейдин эмчегин жарачаап, Манастан калган казынаны камчыга ченеп бөлгөндө биз Көбөштө ураан чакырып турганбыз. Семетей ошону унутуп коет дейсиңби? Ушул биздин Семетейди колдобой, Канкейди коргобой койгонубуз үчүн бул тетигил 12 жыл Букарда тентип келбедиби? Деп муну ушинтип бузганда ичиндеги арамдар, булар тетигил Кытайдагы Коңурбайды көздөй качып кетебиз деп ойлонушуп, артынан Семетей кууп барып, атым тартуу айланайын агалар, мына силерге керек болсо башым тартуу десе, болбостон тикелешип турушуп, найза сайышып, кылыч чабышып урушуп, муну ушинтип анан Семетейдин колунан бардыгы кырылды. 40 жигиттин кырылганын көргөндө Бакай байкуштун көзүнөн аккан жашы ушундай сакалынан агып турду дейт байкуш тамчылап. Ошентип анан Кочкорго күмбөз курдуруп 40 чоронун баарын ошол жерге берип, Чыйбыт, Кочкор, Адыбай, Көлбайдын баарын ошол жерге коюп туугандар. Анан Семетей бийлигин Таласта жүргүзүп баштады. Күндөрдүн бир күнүндө Бакайды чакырды. Бакайдын жанында Текечинин уулу Ормонбек деген бар эле. Мына ошол Ормонбекти чакырды. Алманбеттин уулу Гүлчоро менен Чубактын уулу Канчорону чакырды. Ал учурда бул экөө кадимкидей эр жетилип баатыр атагып калган учуру. Анан төртөөнү чакырды дагы Семетей Бакай абасына кайрылып мындай дейт. Менин тетигил Кебес тоону жердеген Шыгайдын уулу Чыңкожо деген бир тууганым бар эле. Мына ошол ааламда жок баатыр чыккан. Ошол Чыңкожого элчиликке барып келиңиздер. Жакшы айтып, баягы ал көнсө, бери Таласты көздөй көчүрүп келиңиздер деп жатат. Эми ушул жерден токтоп, бир аз булардын санжырасын тактай кетели туугандар. Көгөйдөн Ногой, Шыгай, Чыйыр деген 3 бала калган. Чыйыры жаш кезинде өтүп кеткен экен. Ал эми Ногойдон болсо Орозду, Бай, Жакып, Үсөн деген 4 бала калган. Шыгайдын дагы өзүнүн тукумдары болгон, Шыгайдан тараган. Ошол Шыгайдан тараган тукумдан тетигил Чыңкожо деген бала кийин жакшы чыккан экен да. Ал Чыңкожо эмне үчүн барып Нойгутка кам болуп калганын аны да айтып берейин.
чың кожо өзү ногой болуп атпайбы? Тетигил ногойдун бир тууганы Шыгайдын тукумунан болуп атпайбы? Ал көрсө тетигил ак балтанын колунда ак үйлүү болуп кала берген экен. Элдин тынчтыгы, хандыктын тынчтыгы, өлкөнүн тынчтыгы үчүн ушуну ак үйлүү кылып мага бер деп ак балта чың кожону алып тетигил Кебес тоого чың кожо ошондуктан жашап калган экен. Кийин анан чың кожо ошол жердеги Нойгут элин башкарып, муну ушинтип Нойгут элинин баатыры ханы болуп калып атат туугандар. Мына ошол Нойгутту башкарып жүргөн чың кожого Бакайды, тетигил Текечинин Ормонбегин, тетигил Чубактын Канчоросун, анан Алманбеттин Күлчоросун Семетей жөнөтүп жатат. Бул төртөө чың кожого жетүү үчүн кандай жерлерди басып өттү, аны мен сиздерге китептен окуп берейин, андан кийин бир аз талдайбыз туугандар. Мындай дейт: астыга салса ак жолтой, алдыда жүрсө сан колдой, тоо башылап сыдырып эм тоо менен бара жатышат дейт. Кердин үстүн кыдырып, адыр-адыр жер басып, адырмагала бел басып, Баатыр Бакай кабылан туура тарткан кыр менен, тунук булак суу менен. Баатыр Бакай жол баштап, Масейилди ашыптыр дейт. Масейил деген ашууну ашты дейт. Андан кийин Кең Кашкарды басыптыр дейт. Масейилди ашкандан кийин тетигил Кашкарды басып өткөнү жөнүндө кабар берип турат туугандар. Андан соң Кашкардын ары жагында чоң Котонду жакалап дейт. Котон деген жер бар экен, мына ошол жерди жакалап барып калышты дейт. Эми ушунун баарын Кытайдын картасын алып туруп карап чыгыңыздар туугандар. Тетигил Кашкардын ары жагында Хотан деген жер бар тууган. Ошол мына Хотан жак менен жүрүп олтурганда тетиги Гималай тоолоруна жетпей Кербес тоо деген жер бар экен. Мына ошол Кербес тоого барып калды туугандар. Кербенин Бакайы Карыяң, Кеби таттуу Олуяң, Эр кожонун ордого, бекитилүү коргонго, Жаңырыктын Жаргыя дейт. Эр кожонун ордого, бекитилүү коргонго деп атат. Ошол жерде Кербес тоодо Жаңырыктын Жаргыя деген жеринде тетигил чың кожонун ордосу кадимкидей сепили болгонун айтып атат туугандар. Бекитилүү коргон деп атпайбы? Андан кийин Жаңырыктын Жаргыя үстү Кебес тоо экен. Жалгыз атын Чубама, Шыгайдын уулу чың кожо Кербес тоону жер деген, келберсиген эр деген. Мындан нары эми чың кожону сүрөттөп атат туугандар. Эгер чың кожо дейт, ушундай жини чыкса дейт, Кытайдын талканын чыгарган муну ушундай эр экен деп атат да. Чатырайт экен чың кожо, чыңалуу кызыл темирдей, чың кармашар жоо эмес, чоңдугу тоонун теңиндей. Көзү көлдүн ордундай, көркөмүрөөк кара сур, көрүнгөн жанды соргудай. Муну ушундай чың кожо деген баатыр жөнүндө сөз айтып турат туугандар. Эми ушул жерде дагы бир нерсеге көңүл буруңуздар туугандар. Бизде кыргыз дипломатиясы, кыргыз элчилигинин тарыхы деген сабак бар болсо керек. Аны кайсыл бир жогорку окуу жайларында, ошол биздин Дип академияда окутуп жатса керек. Мына ушул жерде Семетей Бакайды, Текечинин Ормонбегин, Күлчорону, Канчорону атайын даярдап туруп тетигил чың кожого 6 күлүк ат коштоп берип, ар бирине алакандай кат берип, анан чың кожого элчиликке жөнөтүп, чың кожо болсо ордосунан буларды күтүп алганы жөнүндө кеп болуп атат да. Канча кылым илгери туугандар. Мына ушул элчиликтин тарыхы, мына ушул дипломатиянын тарыхы туугандар. Андан ары улай берейин мен сөзүмдү. Жаадай учуп бир адам эшик тартып калганы, эми жаадай учуп келип баягы эшикти тартып буларды тосуп алып, муну ушинтип лыпылдап кызмат кылып жатканын айтып атат. Төрө Бакай Карыя, эшенди көргөн Олуя, жолду баштап киргени, жолбор сындуу кожого салам айтып ийгени. Абаң Бакай ак жолтой, айтып турган бул кеби дейт. Эми ушул жерде Бакай абаңды бул жака жөнөтүп жатып, Семетей эмне деди эле, ошондо айта кетейин туугандар. Бакай абаңа Семетей мындай деп жатат. Аба дейт, чың кожо абдан катуу баатыр чыккан немекен. Эгер чың кожо менин ушул жаныма келсе, мага бел болсо, мен Кытайды чабам. Баягы Манас атам баш болгон 12 кандын эле эмес, 40 атамдын кегин аламын. Тетигил Бейжинди камаймын. Эгер чың кожо менин ушул жанымда бел болуп туруп бере турган болсо, деп жатат туугандар. Эгер дейт, ушул сөзгө көнсө, келсин дейт. Эгер көнбөй турган болсо, анда чың кожого мына мындай кеп айтыңыз.
Менин атам Манастын учурунда Манастын бийлигине булар баш ийип, ар дайым алым төлөп, салык төлөп турду эле. Эгерде чың кожо келбей турган болсо, менин айткан сөзүмө көнбөй турган болсо, анда чың кожо төлөбөгөн салыгынын бирин калтырбай төлөп койсун, мунушуну айта барыңыз деп айтат да. Ошондо чың кожого элчиликке барган Бакай абаң кантип сүйлөп атат. Мунун ар бир сөзүнө көңүл бурушубуз керек туугандар. Керек болсо биз элчилерди даярдап атканда мына ушул саптарды алар окуп билип алса, абдан сонун болмок туугандар. Бакай абаң мындай деп сөз баштады. Адыр элек кыялаш, эй, аманбы кожо кулунум. Аркагым бирге уялаш, ал түгүлүк ат тартып, алакандай кат тартып, астыңа алмадай алтын баш тартып деп баштап атат. Эми караңыздарчы, ал түгүлүк ат менен келатабыз. Өз токтобостон жол жүрдүк. Алакандай катты тетигил Семетей биздин падышабыз. Ошол сага кат берип берди эле. Ошону алып келдик. Анан алдыңа алмадай алтын баш тартып келип олтурабыз деп мындай сөздү айтат. Атаябай жол жүрүп, арага тынбай мол жүрүп, алдыңа келдим өзүң бил. Канабан Бакай экен деп, мен Бакайды көзүң ил. Далай толгон арманым, кебес тоо көчүп Нойгутка ак үйлүү кетип калганың. Төрө Манас султандын кыл мурутун шыйып айтып, кыямат көздөй кеткенде уучтап топо салбадың. Эми карачы, кандай биринчи тетиги менен учурашып, жакшы сөзүн айтып, биз тууган элек деп, андан кийин тетигил Нойгутка сен ак үйлүү кеттиң эле деп, анын тарыхын эсине салып, анан Манас кече өлгөндө келип биз менен катташпай койдуң деген сөздүн баарысын ушундай шуруга тизгендей кылып айтып атат. Түбүң тууган эл элең, ырас кызмат кылбадың. Кабыланың өлгөндө, калк чогулуп көмгөндө аба келеп турбадың. Береним кожом кебимди ук, кызыр чалган жол болуп, 42 түмөн кол болуп, 12 түгөө кам болуп, калың колго жол башчы, кабылан алмам ал болуп. Кече дейт баягы чоң казатка барган учурду эсине салып атат. Ошондо колдун баарын Алмамбет баштады эле. Мунушунда 12 кан кошулуп чоң казатка Бейжиңге барып, Бейжинди чаптык эле деген сөздү айтып атат. Кече капырдын малын чачканда, түнөрүп жаткан чоң Бейжин түс кирип найза сунганда, түрү суук Каракытайга казатты мыктап кылганда, кара диндүү капырга кан коңурбай баатырдын кандыгын тартып алганда, агача келин сулуу кыз үптөй албай чыкканда, алтын менен күмүштү жүктөй албай чыкканда, кайнап жаткан Кытайга качырып кыргын салганда, караанын көрбөй жоголдуң дейт. Эми ошондо бизге кошулган жоксуң. Кайра тартып келиште дейт. Муз буурчак көкчө кан өлүп тетигил жакта кандай кандардын өлгөнү жөнүндө кеп кылып атат. Кес болгондун бар өлүп, Алмамбеттин алдырып, чубакты белек чалдырып. Кадырман шердин баарысы каканчыңгаң алдырып, кайра тартып келгенде арка моюн арасы артык боору күч болубай көлүңдүн жарасы. Дүйнөдөн Манас өткөндө каралуу калып каныкей качып кетип Семетей. Кылган ишиң оң болуп, букарга кирип чоң болуп деп мындан нары тетигил чың кожого Семетей кандай ер болгонун, Семетей Манастын ордун ээлеп, Манастан артык шер болгонун акырын баяндап келатат да. Мына мындай дейт. Келип конду таласка дейт, шай колдогон шер чыгып. Жетим жүрүп, жетилип, жергеге өзү кошулуп, таласка келип конгондо, далайга ала өзүңдү, Манастын улуу ал жетим көрөйүн деди көзүңдү деп мунушундай Семетейдин салам дуайын айтты да. Андан кийин карап тургун чың кожо, Канзааданын дал өзү, кайран кожо тилимдал, кайра көчкүн таласка, кайгырып баргым Манаска. Мунушундай сөздү, мунушундай кепти айтканда, анан чың кожо ушул сөздүн баарын угуп олтуруп, ордосунда ойлонуп, толгонуп олтуруп, анан Бакайга мына мындай жоопту берип атат. Эми жана Бакай абаңдын сөзүнүн ичинде сөз катылып турбайбы туугандар? Мына мындай деп атпайбы? Эй, чың кожо дейт, баягы алдыңа келдик деп бүт бардык эреже сыяпаты менен
учурашып көрүшүп анан кийин андан соң мындай деп атпайбы. Сен кече биз чоң казатка аттанганда, Кытайды чапканда, агача сулуу кыз келин үптөй албай кайтканда, алтын менен күмүштү жүктөй албай кайтканда, ошондо арабызда болгон жоксуң деген сөздү айтып атат. Андан кийин Манас өлгөндө сен аза күтүп кайгырып келген жоксуң, топурак салган жоксуң, кайда жүрөсүң, муну кантип түшүнсөк болот деген сөздөрдү айтып атат да. Бул Семетейдин Бакайдан айттырып ийген сөзү болуп атпайбы туугандар. Анан баягы Чың Кожо дагы бир топ ойлонуп туруп анан Бакайга муну ушундай жооп берип атпайбы, мен барбайм, таласка конбойм. Эй, Бакай аба дейт. Оңдоп айткан сөзүңдү, оодарылтпай өзүңдү деп атат. Караңыздарчы. Кыйгач кылба көзүңдү, кыялатпа сөзүңдү дейт. Сөзүңдү аябай татаалдаштырып, ичине кеп катып сүйлөп атасың баяттан бери. Ушул сөздөрүңдүн баарын оңдо. Мен таласыңа барбаймын, тетигил Семетейиңдин бийлигине башымды ийбеймин деп атат. Мына мындай дейт. Таласыңа артык жер бекен, Семетей менден эр бекен. Уйгу туйгу ара жол, чала жүргөн мен ошол, эрдиңим ашык гүл кына, Манастын эселиги уулу жетимге айыл конбойм букара деп мына мындай сөздү айтып баштартты. Ошол учурда Гүлчоро байкатпай эшикке чыга берген болчу дейт. Чың Кожонун ушундай бир жакшы көргөн караты болчу дейт. Аны ордодон алыс эмес жерге байлатып бактырчу эле дейт. Мына ошол караттын жанына барса, эми карат турат чиркин суйкайып. Аш баш дегиче баягы ногойдун энин салып кулагынын учун кесип койду дейт да. Минтип каратка энди салып туруп анан караттын башын бошотуп ийди дейт. Карат кетти чуркаган бойдон аны кое берип туруп анан Гүлчоро кайра ордого кирсе, баягы Чың Кожо чиренип болбойт дейт. Ошондо мындай сүрөттөп атат Чың Кожону. Жаткан экен Чың Кожо, аңги суудай күрпүлдөп, ач буудандай чаманып, бука сунду бакырып, мурунку жүнүн чакырып, күп этип күүлөнөт, Бакай канга сүйлөнөт. Ошондо Бакайдын үстөмөндөтүп үстүнө түшүп сүйлөп атты дейт да. Телегеи тең экен, оңдалысы кең экен, ушундай оолуккан жини болбосо, ойротту бузары ер экен. Эми Чың Кожо ушундай бир оолукмасы бар болчу дейт. Бир аз акылынын тайкысы болбосо, деле дүйнөнүн баарын чаап алчудай ер экен дейт да. Болуп толуп турган кез экен өзү дейт. Анан кийин канчалык тоодой болсо да акылы жактан кем экен. Айлалуу болсо ал Кожо аяламдын баарысын буйгулуучу немекен. Кайран Кожо бабаңдын арсландай чамынса, казандай кара бөркү бар, билимдүү болуп Чың Кожо Семетейге кошулса, кылым Кытай каканды кызык кылар эрки бар. Калаңыздарчы туугандар, ошол кезде тетигил Чың Кожонун билимине, анын акылына тетиги барган мыктылар баа берип коюшту. Опсолоң тууган ер экен, көрөр болсоң Чың Кожо, кылган иши тың Кожо, узун бойлуу кең далы адамдан сүрдүү Кожонун кайсынысын айталы. Ары баатыр, ары шер, көрөр болсоң Чың Кожо, көркү башка артык эр, көк гүлдүү тон жамынып, көрөр болсоң Чың Кожо, көк жолборстой чамынып. Чың Кожо Бакайдын үстүнөн түшүп күпүлдөп сүйлөп атты дейт да. Бакайга кадимкидей заарын чачып, Бакай айласыз кана карлыктын айланган унчук албай турду дейт. Болбосо Бакайдын сакалына ак кирбеген, Бакайдын болуп толуп турган кезинде Бакайдан керек болсо бейжиндин каны сүрдөчү эле. Ошондо эшиктен келип мындай сөздү караса, бая Бакайдын үстүнөн үстөмөндөтүп аткан Чың Кожонун кебетесин көрүп, Гүлчоро чыдабай кетти дейт. Мына мындай сөздү айтып ийди дейт да. Ой, салам айтып алдыңа, кылдым асыл затыңды, кыйкырасың жөнү жок. Эми Кожо деп айтам атыңды дейт. Баятан бери сага Бакай авам баш болуп, ыйбаа кылып учурашып атсак, сен үстөмөндөтүп сүйлөп бакылдайсың, күпүлдөйсүң. Аңкылдайсың сен Кожо, катынын кара баскансың, кутуруп чыгып кетсиң, куугунуң жан качкансың. Оолукпа Кожо жөнү жок, сары колдоонун ойгу телиң жок. Сары оору болгон немедей, салмакташпа жөнү жок. Эми сары оору болгон немедей, бизге салмагың артып, бизге мындай кадырың артып, бизди мындай бир ылдыйлатып коеюн деген аракетиңди көрүп турабыз. Сенин деп атат да. Ээленесиң сен Кожо, эрдиң бар гүлкана, тизелеген бу журтуң кыямат кеткен Манаска дейт. Мынау журтуңдун баардыгы Манастын бийлигине баш ийип, тизе бүгүп жүгүнбөдү беле? Сен кайдан асмандан түштүң беле? Деген сөздү айтып атат.
қаратып берген бұқараң, күркіребе күйленбе, күрсілдеп қожа сүйленбе. Мейнет болсаң сен қожа, бел байлаған беліңді айт, бекініп қачар жеріңді айт. Егерде андай эле ер болып, андай эле шер болып баратсаң, мұның барысын саға Манас баш идирип бербеди беле деген сөзді айтат. Андай болса, егерде сен биз менен согуша турган болсоң, согуша турган жериңди айт деп атат. Казча кетер оруңду айт, кайпаңдатпай жообуңду айт. Кармашар болсоң сен қожа, камдап чыккан колуңду айт. Манастан калган зулпукор майлаганы келгенмин, суугума чың қожа жайлаганы келгенмин. Қаны чейір десең қаны чем, қанқор шердин өзүмүн, кабылан семетейиңдин караган кара көзүмүн дейт. Ошондо бул Гүлчора туугандар, Алмамбеттин уулу. Кандай өсүптүр, кандай эр болуптур, бир байкап коюңуздар. Анан кийин Баатыр десең баатырмын, бакылдаган сендейдин, кайраным жаным өлбөсө, 80-не татырмын. Дегениме көнүңүз, атам Манаска берген алымды 12 жылын эсептеп, бүгүн туура бериңиз. Деп баягы жаманына өтүп калды ишеми. Баягы айткан сөзгө чың кожо көнгөн жок. Ошондо тетигил Манас атама берип турган алымыңды 12 жыл төлөгөн эмессиң. Ошонун баарысын өкмөткө төлөп кой деп атат. Эми биздин хандыкка бул баш ийген эл, бул жерден салык жыйналбай калыптыр. Ошонун баарысын бүгүн төлөп койгонуң деп атат. Бул сөзүмө көнбөсөң, ал алымды бербесең, так төңдөн басамын дейт. Бая салыкты төлөбөй турган болсоң, анда сага жоо келет, күтүп алгының деген сөз. 4 түлүгүң чачамын, баатырың байлап аламын, бакылдай берсең ушинтип курмандыкка чаламын. Кыйшыгы болсо сөзүңдүн, кыйкыра берет экенсиң, кыйратамын өзүңдү, каарыма тийдиң катуулап, карап турган чың кожо, жетим жүрүп жетилген, жетип калган жаным бар деп тургандан кийин баягы чың кожого Гүлчора кадимкидей жакын барып турган камчы менен тас төбөдөн тартып ийди дейт. Калган окуяны кийин улап айтып бермекчимин. Баарыңыздардын аманчылыгыңыздарды тилейм. Бар болуңуздар.